Салам радиосунда жаңылыктар. Акыркы коңгуроо иш-чараларын тартипте өткөрүү максатында облус башчысынын буйругу чыкты. Буйрукка ылайык бардык мектептерде майрам мамлекеттик органдар, ата-энелер жана укук коргоо органдарынын катышуусунда өтөт. Мектеп коопсуздук кызматы уюштурулат. Акча жыйноого, мектептен сыртта майрам өткөрүүгө, жаратылышты эс алууга, бүтүрүү кечелерине жана автоунаалар менен жүрүүгө тыюу салынат. Бишкек шаары Баткенге колдоо көрсөтөт. Бишкек шаарынын мэринин тапшырмасы менен вице-мэр Рамис Алиев Баткен шаарына иш сапары менен келип, мэр Темирболот Абыкеев менен жолукту. Жолугушууда Баткендеги учурдагы кырдаал, эки шаар ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө, гуманитардык жана уюштуруучулук колдоо көрсөтүү маселелери талкууланды. Баткенде чегирткелерге каршы химиялык күрөш жүргүзүлүүдө. Баткен облусунда зыяндуу чегирткелерге каршы күрөшүү иштери жүрүп жатат. 2025-жылдын 20-майына карата 16.050 гектар аянтта изилдөө жүргүзүлүп, 12.750 гектар жерден чегирткелер табылган. Анын ичинен 5.000 гектар жер аянтта химиялык дарылоолор жүргүзүлдү. Дарылоого 3 техника тартылган.